Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму биринчиден үйдө кыймылдабай бир орунда отура берүүдөн качууну кеңеш кылат. Анын ордуна кыска көнүгүүлөрдү жасап, бийлеп, балдар менен ойноо жана үйдү тазалоо иштери менен алек болуу оң. Мындан тышкары аргасыз обочолонуу мезгилинде тамактанууну көзөмөлдөө өтө маанилүү. Мындан улам дарыгерлер туура тамактануу боюнча дагы сунуштамаларды жарыялады. Ага ылайык дүкөнгө бараардан мурда эң керектүү деп саналган азык-түлүктөрдүн тизмесин түзүп, ошолорду гана сатып алыңыз. Азыктарды акылга сыярлык керектөөгө умтулуңуз. Тамак аштын жарамдуулук мөөнөтүнө чейин артыкчылык бериңиз жана тоңдурууну колдонуңуз. Өтө тоюп жеп албоо үчүн порциянын көлөмүнө көңүл буруңуз. Тузду көп колдонууга чектөө киргизиңиз. Консерваланган, тоңдурулган же кайра иштетилген тамак аштардын көпчүлүгүндө туз арбын болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму күнүнө 5 граммдан аз туз колдонууну сунуштайт. Натрийди кетирүү үчүн консерваланган жашылчалар менен буурчакты чайкап салыңыз. Кантты колдонууну чектеңиз. Эгер таттууларды алгыңыз келсе, жаңы жемиштерди тандаңыз. Тоңдурулган жана консерваланган жемиштер, ошондой эле курамында шекер жок болгон кургатылган жемиштер дагы жакшы вариант болуп саналат. Башка таттууларды тандоодо алардын курамында шекердин аз экендигин текшериңиз. Тамагыңызга кошулган кант же балдын өлчөмүн чектеп, таттуу суусундуктардан алыс болуңуз. Каныккан майларды, мисалы кызыл жана майлуу эт, май жана майлуу сүт азыктары, пальма майы, кокос майы жана чочконун майын пайдаланууга чектөө коюңуз. Майсыз тамак жасоо ыкмаларын тандаңыз. Тамактарды кууруунун ордуна бууга бышыруу же гриль сунушталат. Транс майларды мүмкүн болушунча азайтыңыз. Дарыгерлер тамак сиңирүү системасына пайдалуу ашыкча жеп алууну болтурбоого жардам берген жана узакка созулган тоюу сезимин камсыздалган жипчелерди көп колдонууну сунушташат. Рационуңузга жашылча жемиштер, дан буурчак жана бүтүн дан эгиндерин кошуңуз. Тоңдурулган жемиштер менен жашылчалар азыктык баалуулугу боюнча жаңыларга барабар. Алар карантин учурунда деле жеткиликтүү болот. Дан азыктарына сулуу, күрөң макарон, күрүч, буудайдын наны жана дан эгининин уну кирет. Тазаланган дан азыктарын ак макарон, ак күрүч жана ак нан колдонбоңуз. Эксперттер сууну керектөөнүн зарылдыгын ырасташат. Бирок суусузданууга алып келген жана уйкуга терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон айрым суусундуктарды, мисалы коюу кофе, коюу чай, кофеин кошулган энергетикалык жана алкоголсуз суусундуктарды ичүүдөн качыңыз. Эң башкысы ичкиликтен алыс болуңуз. Белгилегечү нерсе алкогол аң сезимди өзгөртүп, көз карандылыкты пайда кылат. Ар кандай деңгээлде зыяндуу жана иммундук системаны начарлатат. Алкоголдук ичимдиктерди колдонуу организмди жугуштуу оорулар, анын ичинде COVID-19 менен күрөшүү жөндөмүн начарлатат. Спирт ичимдиктери психоактивдүү каражат болгондуктан, ал адамдын акыл эс ден соолугуна таасирин тийгизип, аны тобокелдиктерге көбүрөөк дуушар кылат. Ошондой эле депрессия, тынчсыздануу, коркуу жана дүрбөлөң сыяктуу белгилерди күчөтөт. Чынара Нурсеитова, Эрнест Өмүралиев, Нью ТВ.